Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн берекелүү бир хадисинде ушундай деп айтат. Силер бул дүйнөдө эч качан бир момун мусулман бир тууганыңдын акысына кирип калбагын деген. Анын укугуна тебелеп койбогон дейт. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтат. Сен ошол бир адамдын акысы болуп калып, бир адамда сен анын өзүңдүн бир укугуң, анын укугуна кирип калган болсоң, сен бул дүйнөдө барып андан кечирим сура дейт. Анын алдынан өтүп, анан сен бул эртең Аллахтын алдына барганда сенин эч бир байлыгың, эч бир бийлигиң жок болгон учур келгенге чейин барып, сен ошол бир тууганыңдын акысына, укугуна киргендиги үчүн алдынан өтүп кечирим сура деп айтат. Кадимкидей эле барып. Мен сизди ушактап койдум. Ошондуктан сен өзүңдөн кечирим сурайм деген сөз дейт да. Ошон үчүн экинчиден бул адам инсанбыз да. Кээде баягы туура эмес маалыматка же башка нерсеге же адамдык өзүбүздүн факторго алданып, ошол нерсеге ишенип, же бирөөгө айтып алганбыз, неме кылып алганбыз. Анын кийин чын төгүнү аныкталып, эгер сиз айтып аткан нерсе жалган болуп чыкса, бул адамдын чыныгы жүзү келип, ошол адамга мен сизди туура эмес ушундай маалымат айтып алыптырмын, кечирип коюңуз деп алдынан өтүү менен